Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, баарын бүтүрөбүз. Өзүбүз без пересадка алып келип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. 5000 сомдук себеттер келди. Нурайым Акылбекова концерти кымбат экен дегендерге жооп берди. 25 сентябрда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында ырчы Нурайым Акылбекова тушоо кесүү концертин элге тартуулаган. Концертке чейин, андан кийин дагы интернет колдонуучулар ырчынын концертине билеттер кымбат экенин айтып, нааразычылыгын билдиришкен. Бүгүн 28 сентябрда ырчы аларга жооп берди. Социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кайрылуусунда ал сыйлаган эл кымбатына карабай келе тургандыгын белгиледи. Концерт күнү билетиң 2000 сом кымбат дебей эле белектерди ачып көрсөм, чоң себеттерди алып келгендерди караңыздар. Жөн эле мени менен байланышы жок. Чыгармачылыгымды сыйлап эле мен үчүн 4-5 миң сомдук себеттерди 6-7 миң сом турган гүлдөрдү көтөрүп келишти. Сыйлаган эли эч кандай кымбат дебей эле көрө берет экен. Чыгармачылыкка аралашкан киши кандай оор экенин билет болуш керек. Мындан кийинки концерттер дагы эми байкасам кымбат боло баштады, деди ал. Булак супер кежи. Ысык көлдө дайынсыз болуп изделип жаткан блогер Бекболот Турдошев Бишкектен табылды. Бул тууралуу Супер KG порталына облустук милициянын маалымат кызматынан кабарлашты. Мурда маалымдалгандай, 26 сентябрь күнү Каракол шаардык ички иштер башкармалыгына арыз менен Түп районунун 58 жаштагы тургуну кайрылып, 25 сентябрь күнү болжол менен саат 15:00 чамасында уулу дос балдарына жолугуп келем деп кеткен бойдон дайынсыз жок болуп жаткандыгын билдирген. Аталган билдирүү Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматтарды каттоо электрондук журналына катталып, издөө иштери башталган. Жүргүзүлгөн издөө иштеринин натыйжасында дайынсыз жоголгон өспүрүм бала Бишкек шаарында жүргөндүгү белгилүү болгон. Көрсө ал достору менен ошол эле күнү Бишкек шаарына чыгып, алар менен жүргөнү белгилүү болду. Баланын ден соолугуна эч кандай коркунуч жок. Учурда милиция кызматкерлери тарабынан бул фактынын себептери жана жагдайлары аныкталып жатат. Булак Супер KG. Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыш топтоонун мүчөлөрү кармалды. Токмок шаарынын тургунун коркутуп 210 миң сомун алуу учурунда Камчыбек Асанбектин уулунун уюшкан кылмыш тобунун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалымдалгандай, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү Токмок шаарынын тургунунан физикалык зомбулук көрсөтөбүз деп коркутуу жолу менен $2500 талап кылышкан. 26 сентябрда жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө 210 миң сом акча каражатын алуу учурунда жарандар кармалган. Алар УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда атайын кызмат тарабынан башка тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча кошумча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак Супер KG. Россияда кыргызстандык келин намаз окугандан кийин 4-кабаттан секирип каза тапты. Россияда 33 жаштагы кыргызстандык аял 4-кабаттан секирип каза тапты. Бул тууралуу Назар Ньюс маалымат агенттигине өздүк булактар билдирди. Окуя 22 сентябрда Санкт-Петербург шаарында болгон. Маркум 6 айлык наристесин уктатып, намазын окуп, 4-кабаттын терезесинен секирип кеткен. Булактын маалыматына караганда 1990-жылы туулган жаран. Ал жолдошу 3 баласы менен Санкт-Петербург шаарында жашаган. Учурда маркум эмне үчүн мындай кадамга барганы белгисиз. Маркум 27 сентябрда апасы туулуп өскөн Ысык көл облустунун Балыкчы шаарында жерге берилди. Булак Назар Ньюс KG. Путин Кадыров менен жолугушту. Владимир Путин Рамзан Кадыров менен Кремлде жолугуп, президент менен Чеченстандын башчысы республикадагы кырдаалды социалдык чөйрөнү, чечен согушкерлеринин атайын аскердик операцияга катышуусун талкуулашты. Жигиттерге жакшы каалоо тилектерди айтыңыз. Сиз кайраттуулук менен, баатырлык менен согушуп жаткан жигиттерибиздин үй бүлөлөрүн колдоо маселелери боюнча ар дайым жеке алектенип жатканыңызды билем, деди Путин. Президент белгилегендей, ал чечен бөлүктөрү башка түзүмдөр жана жогорку деңгээлдеги
эгелери менен жакшы байланыш түзүшкөнүнө кубанычта. Ал эми Кадыров ал жетектеген облус Орусияда 5 полк, 3 батальон түзгөн жалгыз аймак экенин жана алардын баары бүгүн атайын операцияга катышып жатканын билдирди. Путин көптөгөн олуттуу милдеттер жана программалар бар экенин эске салып, Кадыровду курч маселелерди талкуулоого чакырды. Булак Назар Ньюс KG.